Эгерде адам бул күндөрү 10 күн жумуш кылса, анда ага 1000 айлыктын акысы берилмек. Тагыраак айтканда, адам 10 күн жумушка чыгып, 1 айлыктын акысын гана эмес, 1000 айлыктын акысын алмак эле. Жылга эсептегенде 83 жылдын айлыгын акысын алмак эле. Чындыгында бул күндөр Рамазан айынын акыркы 10 күнү. Бул күндөрү түндөсү туруп таң атканга чейин таравих намазын окуп, орозо туткандын оозун ачып, садака кылып, зекетин берип, жана Аллахка жалбарып, дүйнө акырет үчүн дуба кылса, анда ага 1000 ай бою ибадат кылды деген сооп жазылат. Анткени Рамазандын акыркы 10 түндөрүндө Кадыр түнү бар. Аллах Таала бул туурасында Кадыр түн 1000 айдан артык түн деп айткан. 83 жылдык айлык акыны жана андан да жакшысын Аллахым муна бул түндөрү берет. Андыктан Кадыр түнүн тоскондо ар бир мүнөттү текке кетирбей, ибадат менен өткөрүүгө аракет кылуу керек. Анткени Кадыр түнүндөгү 1 мүнөт 2 айлык ибадатка тете болот. Эмнеге Кадыр түн Рамазандын акыркы 10 күнүнө туш келди? Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Кадыр түндү Рамазандын акыркы 10 түнүндө издегиле деп айткан. Аалымдардын көпчүлүгү Кадыр түн акыркы 27 түнгө өткөн түнү болот деп айтышкандыктан, көпчүлүк адамдар ошол түнгө Кадыр түнүн тосушат. Бирок сен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, акыркы 10 түндө түнү бою ибадатта болуп чыксаң, анда сен Аллахтын каалоосу менен сөзсүз Кадыр түнгө жетишесиң. Мындан улам бул 83 жылдык ибадаттын сообуна жетишүү үчүн Рамазандын акыркы 10 күнүндө мечиттерде этикафта болуң керек. Эгерде ага жетишпесең, шамдан кийин мечитте болуп, баамдатка чейин ибадатта болсоң болот. Ага да жетишпесең, анда акыркы так түндөрү мечитте болуп, ибадат кылып, Кадыр түнүн тосууга аракет кылгын.